Бул Самат жана бул Саматтын байкеси. Самат азыркы учурда аябай капалуу жана ойлуу. Себеби Саматтын капчыгында акча калган жок. Деги эле анын капчыгында акча нөл эмес, ал дагы башка бирөөгө $3 карыз. Анын өздүк счетунда демек -3. Самат ошондуктан аябай ойлуу. Саматтын мындай капалуулугун көргөн байкеси Саматка жардам берүүнү чечти. Саматтын байкеси Саматтын карызын алып салууну ойлоп жатат. Себеби анын карызын алып салса, Саматка жардам беремин деп ойлоду. Анын карызы -3 болчу. Демек, Саматтын байкеси -3дөн -3дү алып салды. Анын карызын алып салса, Саматтын байкеси, демек Саматта карыз акча калбайт жана анын капчыгы нөлгө теңделет. Мисалга алсак, бир нерседен ошол эле нерсени алып салса, демек ал жерде эч нерсе калбайт. Же болбосо мындайча дагы элестетсек болот. Саматтын $3 карызы бар болчу. Ал -3дү түшүндүрөт. Ал эми анын байкеси ага эмне кылды? $3 берип, Саматтын карызын төлөдү. Демек -3 кошу 3. Ал канчага барабар? Кайра эле нөлгө барабар. Жана Саматтын карызы нөлгө теңделди. Саматтын өздүк счетунда азыркы учурда $0 бар. Демек Саматтын маанайы дагы көтөрүлдү. Бул жерде өзгөчө маани бере турган нерсе бул биз терс сандан алып салдык башка бир терс санды. Анда эмне болду? Бул жерде -3дөн башка бир -3дү алып салсак, ал нөлгө барабар болду. Жана -3гө 3дү кошсок дагы ал нөлгө барабар болду. Бул эки амал бир эле маанини түшүндүрөт.